Андан кийин мына бүгүнкү күндө дагы сот тармакта таркап жүргөн жалган хадистер Шабан айынын ортосунда. Айрымдары мункар, айрымдары даиф, айрымдары мавду, ойдон чыган хадистер. Эң туурасы Шабан айында туугандар болду. Көп орозо тутуңуз, көп Куран окуңуз, өзүңүзгө даярдык кылыңыз ороз айына. Анан таттуу кылып тамак берип, анан бир жерге чогулуп, бир жерге отуруп, дуа кылып, бир жерге чогулуп, мындай кылып, тигиндей кылып, бүт же бир убактарды белгилөө ушул сахаба табииндерден келген эмес. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдан сох хадистерге келген эмес. Амма лейлат нисф Шабан фалам ясбутани наби саллаллаху алейхи вассалам. Шабандын ортосунда ошондой түндү өзгөчөлөп белгилүү пайгамбар алейхиссалату вассаламдан келген эмес, сахабалардан келген эмес. Ибн Таймиянын сөзү. Ошондо Ибн Ражаб айтат эле: "Лам ясбутани салафи лейлат нисф сала махсуса". Атай өзгөчөлөнгөн бир намазды Шабандын ортосунда окуу, бир жерге чогулуу, бул да келген эмес. Туурасы көп орозо тутабыз, бир күндөрдү белгилебей, ушул күнү гана тутуш керек дебей. Көп Куран окуйбуз, анан өзүбүздүн жүрөгүбүздү орозого даярдык көрөбүз.